Баарына салам, сиздер менен окутуу. Бул биздин Elementary 1 деңгээлибиздин практика сабактарынын бири. Кош келдиңиздер. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен англис тилинде соода кылууну үйрөнөбүз. Сиздер менен мен Муна, анда эмесе сабакты баштадык. Shopping in English. Соода кылуу англис тилинде. Негизинен практика сабактарында биз сиздер менен көптөгөн жаңы сөздөрдү жаттайбыз. Ошондуктан слайдты паузага коюп туруп жазып жаттоону сунуштайбыз жана менин артыман кайталап турууну дагы сунуштайбыз. Бул жолдор менен сабактар дагы да натыйжалуураак өтөт. Практика сабактарында алгач биз темага байланыштуу сөздөрдү бир сыйра карап алып, аларды күнүмдүк жашоодо колдонгонго көнүгөбүз. Азыр болсо соода саттыкка керектүү сөздөрдү бирге карап алалы. Кеттик анда эмесе. Money акча, cheap арзан, expensive кымбат, price баа, to buy сатып алуу, to sell сатуу, seller сатуучу, to cost ушунча турат деп бааны сурап аткандагы этишкен. Азаматсыздар, слайдты паузага коюп өзүңүздөргө көчүрүп жазып алсаңыздар болот. Эми бул сөздөрдү күнүмдүк жашоодо колдонууда кандай эрежелер керектелет экен, ошону карап алалы. Негизинен эсиңиздерде болсо, акча деген сөз бул грамматикалык жактан англис тилинде саналбоочу заттардын катарына кирет экен. Билсеңиздер, саналбоочу заттар жөнүндө суроо сурап аткан учурда биз how much суроолуу сөзүн колдонобуз. Себеп дегенде саналбоочу заттардын жекелик же көптүк саны жок, аларды жалпы түрдө how much деп сурайт экенбиз. Ошондо сиздер алгыңыздар келген нерсенин баасын сурап атканда жалпысынан how much is it деп сурайт экенбиз. Бул канчадан деп. Бирок эгерде ошол эле нерсенин баасын сиздер жалпы акча менен эмес, тагыраак айтканда кандай валюта, сом, теңге, доллар менен канча экенин билиш үчүн how many деп сурайт экенсиздер. Себеп дегенде валютанын бирликтери сом, теңге, доллар дегендер саналуучу заттардын катарына кирет экен. Ошондо жалпы баасын сурап атканда how much is it деп сурасаңыздар, сом менен сурагыңыздар келсе how many soms does it cost деп сурайт экенбиз. Бул канча сомдон деп. Азаматсыздар, суроо сураганды үйрөндүк, баасын сураганда эми ошол суроого жооп бергенди үйрөнөлү. Эгер сиздер сатуучу болсоңуздар, баасын айтуу үчүн to be жардамчы этиш менен колдонот экенбиз. To be жардамчы этиштин баягыдай эле 3-формадагы is формасы керектелет экен бизге. Ошондо how many soms does the t-shirt cost? Бул футболка канча сомдон? Же how much is it деп сураса, this t-shirt is 1200 soms. Бул футболка 1200 сомдон деп айтат экенсиздер. Же it is 1200 soms. Бул 1200 сом деп айтсаңыздар да болот экен. Азаматсыздар, баасын сурап баасын айтканды үйрөндүк. Эми алдыга жылып дагы башка пайдалуу фразаларды бир сыйра кайталап алалы, көрүп жазып алалы. How much is it? Бул канчадан болот экен. How much are these? Булар канчадан. Баягы биринчиси жекелик сандан нерсени сураса, экинчиси көп нерсени сурап атканда. How many do you need? Сизге канча керек? I need 2 kilograms. Мага 2 килограмм керек. Эгерде сизде 2ден башка килограмм, 2ден көп килограмм же андан аз керек болот атса, санды албетте алмаштыра бересиздер. Ал эми килограммдын ордуна мисалы литрлеп алып атсаңыздар, анда ошону да коюп өзгөртүп айта бересиздер. Кеттик кийинки. Can I get tomatoes? Помидор алсам болобу? Tomatoes, помидордун ордуна дагы сизге керектелген заттын атын коюп айта бересиздер. Кийинки. Here you are. Мынакей. Please. Сураныч. Thank you. Рахмат. Дал ушул фразаларды диалогдо бирин-биринин ордун алмаштырып колдонсоңуздар болот күнүмдүк жашоодо. Эми азыр чыныгы жашоодогу диалогдорду алып карап, ошолорго карап практикалайлы. Кеттик анда эмесе. Эсиңиздерге сала кетем, бул слайдты паузага коюп өзүңүздөргө көчүрүп жазып алсаңыздар болот, артынан бир сыйра кайталасаңыздар болот. Биз болсо диалогдорго практикага өтөлү. Кеттик. Hello, can I have a watermelon please? Саламатсызбы? Дарбыз алсам болобу сураныч? Hi, of course. How many do you want? Саламатсызбы? Албетте. Канча дарбыз керек? I need 2 watermelons. Мага 2 дарбыз керек. It will be 460 soms. 460 сом болот дейт. Азаматсыздар, бул жакта да видеону паузага коюп артынан кайталап турсаңыздар болот. Эми кийинки диалогду дагы көрөлү. How much are these grapes? Бул жүзүмдөр канчадан? They are 250 soms per kilogram. Алардын килограммы 250 сомдон. Oh wow, they are expensive. Кымбат го. Кеттик, азаматсыздар. Кийинки диалогго көңүл буралы. Can I get these pencils? Бул калемдерди алсам болобу? Sure. Their price is 120 som. Албетте, алардын баасы 120 сом. Okay, give me 2 of them. Макул, ошондон экини бересичи.
Кеттик. Анда эмесе акыркы диалогко көңүл буралы, фразаларды кантип колдоно алат экенбиз. Байкап алалы бир сыйра. Can I have 3 kilograms of rice, please? 3 килограмм күрүч бересизби сураныч? Here you are. It is 230 soms. Мына 230 сом болот. Thank you. Have a good day. Рахмат, күнүңүз жакшы улансын. Азаматсыздар, жогорудагы диалогдордо соода кылууда пайдалуу болчу фразаларды бир сыйра карап алдык. Дагы бир жолу эскертем, жазып жаттап алып, күнүмдүк жашоого колдонгонго практикаласаңыздар болот өз алдыңыздарча. Биз болсо алдыдагы сабакка жылалы. Кийинки сабакта салыштырма сынактоочтор темасында жолугабыз. Бул арада пайдалуу видеолор үчүн, кошумча маалымат үчүн биздин соц түйүндөргө катталып, колдонмобузду телефонуңуздарга жүктөсөңүздөр болот. Бардык жактан бизди окутулду, биз десеңиздер табасыздар. Жолугушканча саламатта болуңуздар.